رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Аллах субханаху ва тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салам мен салауаттар болсын. Аллах Тағала Ясин сүресінде айтады: «Иннама амруху иза арада шайян ан яқула лаху кун фаякун». Аллах Тағала айтады Ясин сүресінде: қачанда Аллах Тағала бір ішті болуны қаласа дейді, Аллах Тағала күн деп айтады дейді. Күн бол деп айтады дейді. Ошол Аллах Тағаланың күн деп айтқан сөзіндегі к, у-ны, к тамғасы менен н тамғасы бірігелікте дейді. Аллах Тағаланың қалаусы асман мен жердің ортасында болып қалады дейді. Аллах Тағаланың қалаусы менен күн шығыштан шығып атады. Аллах Тағаланың қалаусы менен қайра батышқа батып атады. Bir уақыт келеді дейді. Ушул күн батыштан шығып шығышқа бата тұрған уақыт келеді. Аны яумул қияма деп Құранда Аллах Тағала айтқан, қиямат күні деп. Сахабалардағы қиямат күні жөнінде сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға жауап берген еді: сілер қиямат күнге, ал күнге қандай даярлық көрдіңдер деп. Аллах Тағалаға шексіз мақтаулар болсын. Сізді бізді ушинтип жұма күндерге алып келді, жұма күндерге қадам таштатты. Аллах Тағала бізден сізден басып келген әрбір қадамдарыңызға сауап, ажр, хасанат, баракалардан жазсын. Аллах Тағала сізге бізге жакшынакай денсаулықты берді. Буга да шүгүр, нияматтарына шүгүр дейлик. Аллах Тағаланың нияматы. Эми канчалаган инсандар жума намазга келе албастан үйлөрүнө төшөктө жатат. Канчалаган инсандар башка жерлерде жумага келгенге мүмкүнчүлүктөрү жок алардын. Аллах Тағала ошолордун арасына сизди бизге мүмкүнчүлүк берди. Жума намазына келип алсын, ибадатын кылып алсын деп мүмкүнчүлүк берди Аллах Тағала. Аллах Тағалаға шүгүрчүлүктөрдү айтайлык. Аллах Тағала сизге бизге ушул демди тарттырып атат. Бизге демди тарттырып, кайра чыгартып атат. Ошол тарткан демди тартылып жатканыбыздын өзү бул Алладан келген чоң байлык, бир ниямат экен. Канчалаган инсандар бар, бүгүнкү күндө аппараттар менен ооздарында жатат. Ошол бир жол демди өзүм тартсам экен деп кыялданат. Ошол аппараттар тарттырып атат. Ошол тарткан демибизди кайра сыртка чыгарып жатып, жеңил чыгып атат биздики. Аллага шүгүр дейлик. Канчалаган инсандар демди тартат, чыгарганда аябай кыйналат. Биз бир күндүн ичинде дем алып атабыз. Кудайга шүгүр дейлик. Сизди бизге Аллах Тағала жашоо берип жатат. Аллах Тағала сиз бизге көздү берди. Ошол көздүн нияматы өтө чоң. Бир күн кечкери эле көзүңүзгө бир нерсени таңып алып, капкараңгы кылып алып басып жүрүп көрүңүзчү. Ажатканага кирип чыкканда кандай кыйналасыз? Тамак жегенде кандай кыйналасыз? Чай кайсы жерде экенин көрбөйсүз. Аллах Тағала сизге бизге ушул көздү берди. Көздүн дагы Аллах Тағала бизге бергенде ар бир түстү өз-өзүнчө көрө турган кылып койду. Аллага нияматтар, бул нияматтар үчүн бизге шүгүр дешибиз керек. Канчалаган инсандар көзүн ачканда эле, төрөлгөн кезинде эле капкара эле светти көрүп төрөлгөн. Ал өмүр бою кара светти көрүп келатат, эми дагы кара светти көрөт, андан кийин Алланын астына бара берет. Окуяларда келет, бир көзү азиз адамдан келип сурайт экен: сен эки көзүң көрбөйт экен. Алла Тағалаға кандай, сен разысыңбы, сен ушул жашоого, ушул тагдырыңа разысыңбы деп сураганда айтат дейт: мен Аллах Тағалаға өтө разымын дейт. Мен көзүм көрүп калганда мен кандай иштерди кыларымды Кудай билет дейт. Аллах Тағала мени көзүмдү көргөзгөн жок, ушусуна разымын дейт. Ушусуна шүгүр келтирем дейт. Биз менен сиз ушул көрүп аткан көздөрүбүздү Аллахтын жолуна иштетип атабызбы, же Аллах наразы боло турган жолго иштетип жатабызбы? Бүгүнкү күндө көздү туура жакка иштетсек дагы сооп табабыз. Аллахтын ыраазычылыгын алабыз. Эгер ошол көрүп аткан көзүбүздү туура эмес жакка иштете турган болсок, Алланын астына барган кезде жооп беребиз ошол көз үчүн. Көздүн акысы үчүн жооп беребиз. Сен Алла Тағала сурайт. Ясин сүрөсүндө айтат Аллах Тағала: кыямат күнү Алланын астына барган кезде дейт, адамдын тили сүйлөбөй калат дейт. Тили сүйлөбөйт, анын дене мүчөлөрү, колу, буту, көзү ушулар сүйлөп баштайт. Ошондо көзүбүз айтат экен: ооба дейт, мен менен ал көргөн дейт. Ошол жаман нерселерди көргөн дейт. Кол айтат экен: ооба, мени ал кармаган дейт экен. Бут айтат экен: мени ошол жака басып алып барган дейт экен. Кыямат күнү Алланын астына барган кезде ушул дене мүчөлөрүбүздүн баардыгы Алла Тағалаға сүйлөп берет экен. Тили сүйлөбөйт, муну кичинекей тил сүйлөбөй туруп калат. Сүйлөөчү сыфатты Аллах Тағала алып коет. Дене мүчөлөрүңүз жооп берет. Ошондо
ушул көздөрдү Куран окуганга, илим алганга жумшаган ey Алла. Сенин ыраазычылык үчүн Алла жолуна чыккан ey Алла. Сенин ыраазычылык үчүн ушул Алла жолунда жүргөндөрдү машина менен жеткизип баргам. Ошондо мен түнү менен айдап көзүмдү сен жолуңа сарптагам ey Алла. Ушул сенин сөзүң болгон Куранды ошол менен мен түнү күнү алек болчумун эле ey Алла. Эртең менен ойгонгон кезде ушу сенин Кураныңды окуйт элем, кечинде жатаарда да сенин Кураныңды окуйт элем деп Алланын астына барган кезде биз айта турган көз болуш керек. Аллах Таала сиз бизге ушундай кулакты берди. Бунун нияматы, бул ниямат өтө чоң. Алланын астына барган кезде жооп беребиз, ушул кулакты биз кандай жолго иштеттик? Аллах Таала ыраазы боло турган жолго иштеттикпи же Аллах Таала нааразы боло турган, Аллах Таала кылбагын деп тыйып салган нерселерди укканга иштеттикпи? Ушул кулак аркылуу адамдар сооп да табат, күнөө дагы табат. Жакшы баяндарды укса, сооп иштерди укса, ушул кулак аркылуу сооп да таба берет экен, өзүн оңдой берет экен, акыретин кура берет экен. Жакшы нерселерге адам өзүн түрткөн сайын, ал адам оңолуп жакшы болуп кетирет дейт. Куранда Аллах Таала айткан, ар бир коом өзүн оңдомойчо Аллах Таала аны оңдобойт деген. Ар бир адам өзүбүздү оңдошубуз керек экен. Жакшы нерселерди угуп, эгер ушул кулак менен биз Аллах Таала тыйып салган нерселерди уксакчы, арам болгон нерселерди уксак, анда кыяматта Алланын астына барган кезде мына тилиң калп айтат, жок, мен уккан эмесмин деп, кулак сүйлөйт, кулак Алланын астына барганда. Мен уккан дейт экен. Мени менен уккан ал дейт экен. Мына кулак өзү сүйлөп берет Алланын астына барганда. Биз ойлобойлук, кыяматта Алланын астына барган кезде мен сүйлөбөй койсом, жашырып коем, алдап коем, жалган сүйлөп коем. Же бул дүйнөдөгүдөй кичине бир тыйын берип кутулуп кетем. Жок, андай жок Алланын астына барган кезде. Ошол кезде Алланын астына барган кезде эсеп кысап болот. Ар бир кыпынчалыктагы кичинекей кылган жакшы ишибизге дагы, кичинекей кылган бир жамандык ишибизге дагы Алланын астына барганда жооп беребиз. Бирөөгө зарар жеткирсең, зыян жеткирсең, бирөө түртүп өтүп кетсең, ошон үчүн да жооп бересиң. Бирөөдү бир жаман көзүң менен карап коюп, ошого бир зыян жеткирсең, анын үчүн да жооп бересиң. Мунун тескерисинче Куранда, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Мен кана ту'мину биллахи вал яумил ахир. Ким кыямат күнүнө Алла жана кыямат күнүнө ишенсе, жана Аллага ишенсе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенсе дейт. Анда ал жалаң жакшы сөздөр сүйлөсүн, болбосо унчукпасын дейт. Жана дагы бир хадисте айтты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жакшы сөзүң болбосо, анда жаман сөзүң сүйлөбөгүн дейт. Анан адамга бир жакшы мамиле кыла албасаң, ага бир күлүп койгун, күлүп колуңан ошол нерсе келсин дейт. Эң акыркы чеги күлүп, жылмайып жооп бер. Бирдеке сураганда жылмайып жооп бер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыфаты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар дайым күлөт эле, жылмайып жооп берет эле, жылмайып жүрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын эң хулукул азим, Куранда айтат, эң жогорку чектеги болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү, пайгамбардын адеп акылагы, жүрүм туруму, сахабалар, Айша энебиз, башкалар баардыгы айтышкан, иннаху Куран, чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү Куран эле дейт. Биз менен сизге кандай жашашты үйрөтүп кетти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мынагы дене мүчө бул машинка адам үчүн дейт. Бул адам жакшы жака иштесе, жакшы жака айдаса, бул адамдын пайдасы үчүн акыретте Алланын астына барган кезде ошол адамга шафаатчы болуп, бейишке киргизет дейт. Эгер ушул машинканы денени дейт, туура эмес жактарга иштете турган болсоң, туура эмес нерселерге басып барсаң, туура эмес нерселерди кылсаң, туура эмес нерселерди жесең, ичсең, пайдалансаң, Алланын астына барган кезде ошонун зыянын тартасың сөзсүз. Ошону кылган үчүн жооп бересиң дейт. Аллах Таалага шүгүр дейлик. Сизге бизге ушунчалык нияматтарды берди. Өзүбүздүн бутубуз менен ушинтип жума намаздарга басып келип атабыз. Канчалаган адамдар үйлөрүндө жатат, буттары менен база албайт. Бирөөгө көз каранды. Ушул ажатканага барып келиш үчүн, ошол бир адамдын жардамына муктаж, же бир балдакка муктаж, коляскага муктаж, ошол жака барып келиш үчүн. Сиз Аллага шүгүр дейлик, ушул жерге жума намазга өзүбүз бат-баттан басып келип калдык. Аллага шүгүр дейлик. Бир таксисттин окуясын уккансыздар, үйүнө кирип келип эле бала чакасын баардыгын эле башкарып, кыйкырып, аларды жемелеп, урушуп, мен силерди мен багып атам, эгер мен иштебей отуруп калсам үйдө, силер ачка каласыңар дейт. Силер ачка каласыңар, силерди эч ким бакпайт, мен иштеп атам деп өзүнүн иштегенин кайра айтып, үй бүлөсүн ушундай зекип кыйнай беришкен. Күндөрдүн бир күнү Алла Таала анын башына эмне салды? Кырсык салды, авария болду, эки бутунан тизесинен айрылып калды. Эки буту бар, бирок баспайт. Шал болуп калды. Коляскага отуруп калды. Ошол кезде дейт, ошол отургуч колясканын үстүндө отурганда бир күнү ушул нерсе оюна келип атат дейт. Мен баягы бутум басып жүргөн кезде айтат элем, мен силерди мен багып атам,
мен иштебей калсам силер атка каласыңар деген сөзүн эстейт экен да. Сөзүн эстеп, эмне үчүн мен минтип айттым дейт. Мен мына ушул коляскада отурганына ушунча жыл болду, бирок баягы эле үй бүлөсү баягындай эле жеп атат, баягындай эле ичип атат, баягындай эле жашап атат, баягындай эле кийим кечектери. Ошондо Аллах Таалага айтат экен: "Я Алла, көрсөм эми үй бүлөмдү мен бакпайт экен. Бул үй бүлөмдү сен багат экенсиң." Ар бир адам бул жашоого келгенде өзүнүн рызкысы менен келди. Бала чаканын өзүнүн рызкысы бар. Биздин дагы рызкыбыз өзүнчө. Аллах Таала бизге ушунча суу ичесиң, ушунча литр, ушунча тонна, ушунча нан жейсиң, ушунча тамак жейсиң, ушунча эт жейсиң. Андан кийин ашча жей албайсың, бир тамчы да ашча иче албайсың, бир кусок этти да көбүрөөк жей албайсың. Алланын астына кете бересиң. Ким бул жашоонун даамын таткан болсо дейт, ал акыреттин өлүмдүн дагы даамын татат дейт. Ким бул жашоонун рахатын татып атат мындан кийин, жашап атат, ал адам сөзсүз өлүмдүн дагы даамын татат, акыреттин дагы даамын татат. Ошол жака барат сөзсүз. Эч ким качып кутулуп кете албайт. Эми биз сиз ичип жаткан сууну дейт, ошонун кадырына билелик, кадырына жетелик. Биз үйгө келип туруп, үйдөгү унитаздан келип туруп, отуруп бүткөндөн кийин сууну бир жолу басабыз го, шарактап туруп. Шагыр этип 4,5 литр суу кетти. 4,5 литр суу менен сиздин ажас кетти. Бир жолу басканда кетсе кетти, кетпесе экинчи жолу дагы бастыңыз. 9 литр суу кетти. Эми сиз ошол бир жолу баскандагы 4,5 литрлик сууну дейт, башка алыскы өлкөлөрдөгү, Африка мамлекетиндеги суу жок өлкөлөрдөгүлөр дейт, ошол 4,5 литрди бир жума ичет дейт. Биз эмне кылдык? Ошону бир жолу бастык, кетти ал. Кетпей калса да экинчи жолу бастык. 9 литр суу кетти. Бир күндө биз канча жолу ачыткана кирип, канча жолу басып атабыз. Ал сен сууга баскан сууларың эле, ичкен сууларың, дараталган жуунганда сууларың бар. Стиральный машиненин суулары бар. Аллага шүгүр дейлик, биздин өлкөбүздө ушундай кененчилик кылып койду. Суулар кенен агып атат, Мына Беш таштын суусунан канчалаган таптаза суу агып түшөт. Таластын суусунан канчалаган кенен дарыялар агат, речка болуп. Аллага шүгүр дейлик. Башка мамлекеттерде, башка өлкөлөрдө ошол биз бир жолу келип унитазга басып 4,5 литр сууну агып салып атабыз го, ысырап кылып туруп. Ысырап деле эмес, бул муктаждыкты кетириш үчүн болуп атат. Бирок ошол басып салган 4,5 литр сууну башка өлкөдөгүлөр бир жума ичет экен. Бир жума экономдоп, стаканда сусаганда кыйналганда гана ичет экен. Аллага шүгүр айтайлык, Аллах Таала сизге бизге ушундай кооз табиятты берип койду. Сууларыбыз кенен, алхамдулилля. Биздин абабыз таза. Канчалаган өлкөлөргө барсаң, көчөгө чыксаң, көчөдө баса албайсың, маска менен жүрүш керек болот. Биздин өлкөнүн абасы таза. Аллах Таала сиз бизге дагы ушундай адеп ахлактарды, кулк мүнөздөрдү да насип кылсын жакшылардан. Көчөдө кетип баратканыбызда бири-бирибизди сыйлайлык. Айрыкча ушул кичинекей балдарга дагы, өзүбүзгө да, чоң кишилерге чейин адеп зарыл болуп атат бүгүнкү күндө. Кандай адептер зарыл болуп атат? Чоң кишилер, чоң эле кишилер машина айдап баратат, тамекси чегип бүттү бөчөгүндө, айнекти ачып туруп ошо ыргытат чекеге. Жолдун чекесине ыргытсын, жолдун ортосуна ыргытсын. Такыр ыргытканга мүмкүн эмес. Аны дагы бир айлыкка иштеп жүргөн бирөө таң атпай эртең менен эрте туруп алып ошолор бирден терет экен. Мен өзүм эртең менен эрте мектепке барам, кайра келем да күнүгө ушундай жеткизем, бала ташыйм. Анан жолдо көрөсүң ушул жерде жана эртең менен эрте аялдар, кишилер базардын жанында бир нерсе менен кармагыч менен кармап ошол капка салып толтуруп аткан. Күнүгө ошо кап мусоркалар чыгат. Анын барында да тамекинин коробкасы, бөчөгү, насвайын идиштери, башка. Сокту ичкенден кийин ошол баклажканы сатып алып атканда магазинде канча акчаны берип сатып аласыз ошол сокту. Ошол сатып алып атканда кандай ичиндеги сууну ичкиң келип, аны кызганып, досум көрүп калбасын деп бекитип, машинеңе салып ичип, ошондой кыласың ушул сууну. Бирок ошол баклажка ичип бүткөндөн кийин баклажка эмне болуп калат сага? Татыксыз урматыйга, аны алып барып мусоркага салып коюш кереги жок. Аны ыргытып жиберип, айнекти ачып туруп. Же эч ким көрбөй турса мойтоп чекеге чытап коюп. Жок. Биз ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ан-назафату минал иман", тазалык бул имандан дейт. Ар дайым өзүбүздү таза кармайлык, ошол жашап аткан айлана чөйрөбүздү таза кармайлык, өзүбүздүн жүрүп күнүгө колдонуп аткан нерселерибизди таза кармайлык. Жана дагы машина айдап баратканда өзүбүздүн адептер зарыл болуп атат бүгүнкү күндө. Аркага берип чыга албай жатсаң, катар машиналар өтүп атат, деги чыгарбайт да. Эгер ошонун ордуна өзүңүздү коюп көрүңүзчү. Өзүңүз чыга албай суранып атасыз, токтоп койчу, мен чыгып кетейин. Жок, токтобой атат. Чоң машинасында, кичинекей машинасында баардыгы өтүп кетип атат. Не болосуз, кандай кыжалат болосуз? Токтоп койсо болот эле го, мен чыгып кетсем болот эле го деп ичиңизден ушундай тиленесиз.
Эми кээде ошол сиздин башыңызга түшүп келет да, сиз да ошентип токтоп коюп, анан тигини чыгарып жиберип, андан кийин өтсөңүз, тигил адам сизге рахматын айтат да, аварийкасын күйгүзүп, рахматын, ыраазылыгын билдирет. Ошондо тигил адам ичинде ушунчалык сүйүнөт экен да. Ошол сүйүнүч дагы сооп болот башка адамга. Башка адамга бир кичинекей эле болгон нерсе, кызмат Аллахтын ыраазылыгын табып коюшка жетиштүү дейт да. Кичинекей эле адамдын ыраазычылыгын алып коюшлук дейт. Адамдын өзүп өнүгүшүнө, даражасын көтөрүшүнө себепчи болот дейт. Кичинекей эле кызмат менен дейт. Өткөзүп кой, чыдап кой, сигнал баспай күтүп тур. Эң жакшы айдоочу дейт, эрежелер бар айдоочулардын арасында. Эң жакшы айдоочу ушул жанагы сигналды баспаган, ипилдетпеген себеби жок. Ошол дейт. Эң жакшы айдоочу. Карап туруп көрүп атасыз астында акыбалды. Болбой эле басып атасыз. Болбойт экен, сабыр кылып чыдап коюш керек экен. Анан анын тескерисинде эле ошол адам, астында турган адам эмне болду? Байкуштун машинеси бузулуп калды, жүрбөй жатат, от албай атат. Ал деле тургузу келбей атат, жолду тосуп тургузу келбей атат. Аны деле баштап атат, ал деле ошол нерсени сезип атат. Тоспой эле коеюн деп атат, аракет кылып атат, жүрбөй атат машинасы. Аркасынан да 3-4 машинанын аркасына туруп алган сигналды басып атат, кач. Мен шашып атам. Астында машиналар пробка болуп калды. Ага ким күнөөлүү? Ошондой учурларда сабыр кылып чыдап коюш керек. Баягы адам машинесин жүргүзүп көрөт, жүрбөсө түртөт, бирдекесин кылат, чыдап коюш керек. Анан башка эле дагы бир айдоочулар бар да. Ошол жолдун ортосуна токтоп алып, шашпай каптарды бирден ташып, коробкаларды бирден салып, анан кийин жолдордун баары тиякта сигнал болуп, мынтип кыйгаштап өткөй деп атыр. Кой, мен теңелбей эле коеюн, ушпай эле коеюн, сигнал баспай эле коеюн, сабыр кылып коеюн, чыдап коеюн, өткөй деп атыр да, мисалы, көп машиналар. Ошол адамга эмне болот десе, ал адамга зулумдуктун күнөөсү жазылат, кыянаттыктын күнөөсү жазылат, элдин жолун бууп аткандын күнөөсү жазылат. Элдин жолуну атайлап туруп тосуп атат. Кыяматта жооп берет, ошонун ичинде канчалык адамдар убактысыз кетип атат. Бул убакыт эң чоң адам үчүн эң чоң капитал ошол да. Эң чоң адам үчүн ошол убактысын экономдоп, ошол маалда бар иштеш керек эле, же үй бүлөсүнө жетип барыш керек эле, же бир акча табыш керек эле, же эс алыш керек эле үйүнө жетип, же балким бирөө туалет кыстап баратат мисалы. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо, тигил адам эмне кылып атат? Атайын кыянат кылып, астын тосуп алып, коробкасын ташып жүрөт. Болбойт. Алланын астына барганда ошол үчүн жооп берет. Бул кыянат, күнөө табат дейт. Ошондуктан эч качан себеби жок жолду тоспошубуз керек. Ар дайым ачып, адамдарга пайда бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жол тосуу боюнча эмне деген хадисте айткан? Эгер силер дейт жолдо бир кичинекей зымды көрсөңөр, ташты көрсөңөр дагы жолдон ачып коюу бул имандын эң төмөнкү даражасы деген хадисте айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жолдогу бир кичинекей зымды көрсөңүз дагы чекеге алып коюңуз. Ошол жерге кичинекей бала караңгыда басып барат, чалынып кулап калбасын. Чоң аксакал кулап калбасын. Ошо кирпичти көрдүңүз, чекеге ташты көрдүңүз, чекеге жылдырып койсоңуз, ашууларда кетип баратасың, чоң таштар кулап калган, адамдар быйта өтүп кетип атат. Ана жактан бирөө зрениясы начарыраак адам келсе эмне болот? Көрбөй калып сүзүп кетет. Ал адамдын машинеси зыянга учурайт, ал адамдын ден соолугу зыянга учурайт. Адамдын жаны кетет ошол жерде авария болуп кетсе. Сиз эмне кылдыңыз? Түшүп токтоп туруп, аварийканы жагып туруп, ошол ташты көтөрүп алып барып чекеге таштадыңыз, Көбүнчөсү ошо КамАЗдарды токтоткондо ошо астына таштырып коет дагы айдап кетип калат да. Себеби токтоп кайра алганга мүмкүнчүлүк жок да КамАЗда. Өйдөгө чырчып кетиш керек. Эми ошондой жерлерде сиз эмне кылдыңыз? Ошондой чоң ташты көрүп калсаңыз чекеден, ошол чекеге алып чыгарып койдуңуз, сизге сооп жазылат. Алла Тааланын ыраазычылыгы болот. Алла Тааланын ыраазычылыгы бир кичинекей эле нерсе сооптуштун аркасында болуп калышы мүмкүн да. Сиз ошо ташты жылдырган аркасында Алла Тааланын ыраазычылыгын табып алышыңыз мүмкүн. Ким Алла Тааланын ыраазычылыгын таап алса, Алла Таала ыраазы болуп калса бир адамдан, Алла Таала эч качан наразы болбойт. Сиз бейишке дейт да, окуган намазыбыз менен кирбейбиз. Аны бир эске алып коелук. Окуган мейли 50 жыл намаз окуп, мейли 100 жыл, 200 жыл намаз окусаң дагы, ошол окуган намазың менен бейишке кире албайсың. Бул Алла Тааланын фарсы, сен аткар деген милдети. Сен бейишке ошол Аллахтын ыраазычылыгы менен киресиң. Ыраазычылыгы менен. Бул фарсты аткарбай койсоң күнөөсү өтө чоң. Бул нерсе менен бейишке кирип кете албайбыз, фарс менен, намаз менен. Биз ошол Аллахтын ыраазычылыгы менен бейишке кирип кетебиз. Мисалы үчүн, мун тураман үчүн болбош керек. Фарс ибадаттарды кылбай деле Алланын ыраазычылыгын таап бейишке кирип кеткем жок. Фарс ибадатты кылбаган үчүн өтө чоң сурак бересиң, жооп бересиң. Ал нерсе өзүнчө тема. Бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сен кичинекей ташты чекеге алып койсоң, канча адамдарга жардам берсең, ошонун сообун ала бересиң. Алла Таала ошол нерсени ыраазы болуп калса, Алла Тааланын сыйлыгына татыктуу болосуң иншалла. Же бир кичинекей булактын көзү акпай атса, ошону ачып койсоң, ошол жерден канчалаган жаныбарлар келип суу ичет, адамдар суу ичет, ошонун сообун баардыгы сизге жазыла берет кыяматка чейин. Ошол жерде канчалаган адамдар пайдаланса, же бир жолдо тешиктер, чуңкурлар турса, ошол жерге алып келип бир
құм төгіп қойсаңыз же топырақ төгіп қойсаңыз ошол жерге караңгыда кетип бараткан адамдар кирип кетпей турган белги коюп койсоңуз ошонун сообунун баары сизге жазылып берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан жолуңдогон сооп, ибадат, садака жария, ошол садаканын сообу эч качан үзүлбөй жете берет экен. Ошого ар дайым пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткандай, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты, бактылуулукту башка бир мусулман биртугандарга каалайлык иншалла. Ал-вақт касайфун иллам яқта ақтаука. Уақыт бұл қылычқа ұқсас дейді мисал. Егер сен ошол уақытты кезбесең, уақыт сени кесет дейді. Бұл деген қандай? Бір кичинекей бала элек бардыгыбыз эле мектепте окуйт элек, кичинекей болдук, мектепти бүттүк. 1 жашта бирди карасак 10го чыктык, 20га чыктык, үйлөнөм деп аракет кылдык, үйлөндүк. Бала чакалы болдук. Андан кийин мынакей 30га чыктык, 40га чыктык. Анан барып 50ге чыктык, анан 60га, 70ге чыктык. Анан кийин Алла Таала жазып койгон ажал ла юахару эч качан кечиктирилбейт. Эч качан унутуп да калбайт ажал бизди. Ошол айтылган убактысында 12 ай барго, январь, февраль, март, апрель деген ошол айлардын бирөөсүндө биздин өлө турган күнүбүз жазылган календарда, белгилендирилген. Бул нерсени баардыгы мойнуна алыш керек да. Мусулмандын мисалы кандай десе, ал өлүмдү укканда Аллага даяр болгон адам дейт. Ал Алла Таалага Роббисин жолугуш үчүн кубанат дейт. Ал эми мунафыктын мисалы кандай десе, ал Алла Таалага күнөөлөрдү кылып жүрөт, ал коркот дейт Аллага жолуккандан. Алла Таала да ал адамга жолуккусу келбейт дейт. Ошого ошол жерде жазылган бир убакыт бар. Ошол убакыт, ошол дата келгенде адам жан таслим болот дейт. Алланын астына узайт. Ошол өлүм убактысы келгенге чейин сизге, бизге ушунчалык имтихан убакыт, сыноо убакыт берилген. Ошол сыноо убакыттарыбызды туура пайдаланышыбыз керек. Мынакей бүгүн кече күнкү өтүп кеткен күн өтүп кетти, ал бүгүн кайра алып келе албайбыз. Канча миллиардтаган акча берсең дагы кайра ошо кечеки күнүңдү сатып ала албайсың. Ал кечеки күнүң кетти уже. Ошол ар бир күн сайын, ар бир минута сайын Аллага жакындап атабыз. Аллага жакындап атабыз. Аллага жакындаганда биз эмне кылышыбыз керек? Аллах Тааланын айткан нерселерин толук аткарышыбыз керек. Аллах Таала бизде Куранда кайсы нерселерди кылгын деп буйруду, кайсы нерселерди кылбагын деп айтты. Ошол нерселерди кылба дегенин 100% кылбаш керек, кыл дегенин 100% кылыш керек. Куранда Аллах Таала бизге эмне деп айтты? Акимус сола, намазды тургузгула, намазды окугула, намазды тургузгула деди. Биз ошол намаздын тургузуштун үстүндө болойлук, ар дайым аракетте болойлук. Намазга керектүү нерселер дарат алганды үйрөнөйлүк, намазды туура окуганды үйрөнөйлүк. Мешитке келип, биз эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн тартипте окубай турган болсок, анда биздин окуган намаз эмне болот? Физарат болуп калат. Билбесек, ошол маселесин билбесек, усулдун маселесин билбесек, 20 жыл намаз окусак да туура эмес окуп жүрө беребиз. Ошон үчүн илим алышыбыз керек. Илим бул парыз. Мечиттерде устаздар бар, алымдар бар, дамлалар бар, имамдар бар. Ошолорго келип, ошолордун астына уялбастан маселелерди сурап, чалып, тактап коюш керек. Ушундай бир маселе болду. Сүйлөшүп отурабыз. 20 жылдан бери намаз окуйт экен. 20 жылдан бери. Усул жөнүндө чакан музакара кылып айтып берип атсак, ошондо оозуна мурдуна суу алышлык парызбы деп сурайт да. Ооба, оозуна мурдуна суу алыш керек, бүткүл денесине 3 жолу суу жеткизиш керек деп айтып берсем, кайра туруп дагы сурат да, мени эл жанында достор карап турат. Дагы суроо берди. Оозуна ошондо усулда оозуна мурдуна суу алыш парызбы дейт. Ооба, оозуна мурдуна суу алыш керек, анан 3 жолу жууш керек деп баягы аркасын жаап, жашынакай кылып айтып кеттим. Десем, баягы адам мени карап калды. Не болду таксир десем, мен оозума мурдума суу албайм дейт. Усул алганда жуун эле алам, болду. Усулум бар деле окуп жүрө берем дейт. Болбосо сакалды койгон канча жылдан бери намаз окуйт. Оозуна мурдуна суу алуу деген нерсени билбейт экен. Кызыкпаган да? Кызыгыш керек, сураш керек, үйрөнүш керек. Ошол ибадаттын кабыл болуп аткандарына бир кичинекей эле нерсе, мына 3 урттам суу, 3 тартым суу, ошол эле чечип атат. Ошон үчүн илимин алыш керек. Даратты туура алганды үйрөнүшүбүз керек. Эгер даратыбызда бир ката кемчилик кетсе эмне болот? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, ким атайлап дараты жок намаз окуса, ал кафир дейт. Хадисте бар, ким атайлап дараты жок намаз окуса, ал кафир дейт. Эми даратты туура алганды билишибиз керек экен да. Бутуңду жуубай койсоң, колуңду жуубай койсоң, бетиңди жуубай койсоң, мас тартпай койсоң, таратың толуп болобу? Болбой калат. Ошон үчүн таратты туура толук алыш керек. Анан кийин Алла Таалага келген намазда туруу эрежесин үйрөнүшүбүз керек да. Ошо кулак каккандан баштап эмнени айтабыз? Алхамдулиллахи роббил аламин деп
канча жылдан бeri намаз окуп келе атабыз, бирок ушул сөздүн маанисин билбейбиз. Ошол сөздөрдүн маанилерин жаттап алайлык. Намаз 8ге бөлүнөт, 4 кыла турган намаз, 4 кылбай турган намаздар. 4 кыла турган кайсы? Фарз, важип, сүннөт, мустахаб, кылбай турган харам, макрух, мубах, мусит. Ошол 2 рекеттүү намазда 250 маселе келип чыгат. Ошол маселенин ичинде сиз так билишиңиз керек да. Маселесин билишиңиз керек. Намаз окуган кезиңде Алланын астында кулчулук кылып турасың, башыңды бир аз ылдый кылып, Алладан коркуп, Алладан тиленип, Алла, мен намазымды кабыл кыла көрчү. Сага гана кайрылам, яка набду, яка настайын. Сага гана кайрылып, сенден гана жардам сурайм. Эхнен сыратал мустаким, бизди туура жолго баштачы, туура эмес жолдон өзүң алыстатчы деп намаз ичинде дуа кылып тиленип атабыз Алла Тааладан. Андан кийин ар бир кичинекей зам сүрө кошуп атабыз. Ошол зам сүрөлөрдүн маанилерин билип алайлык. Дуа кылып атабыз намаз бүткөндөн кийин, Алла, мага буну бер, мага тигини бер деп дуа кылып атабыз. Ошол дуаларыбыздын маанисин билип алайлык. Кызыгайлык кичинекей нерсе биз канча жылдан бери айтып жүрөбүз. Ошол сөздөрдүн маанилерин жаттап алайлык. Эгер ким ушул арабча сөздөрдүн маанисин билбесе дуалардын, анда кыргызча эле дуа кылсын, Алла, мага бул дүйнөнүн акыреттин жакшылыктарын берчи. Мен окуган намаздарымды кабыл кылчы, ибадаттарымды кабыл кылчы, үй бүлөмө, бала чакама хидаят берчи. Туура жолго салчы бизди, Алла, адашуудан алыс кылчы деп ушундай бир жакшы дуаларды кыла берели кыргыз тилинде эле. Аллах Таала баарын билип турат. Эми ким хадис айтат, ким бир дин иштери менен алек болуп, илим менен алек болуп жүрүп, Аллах Тааладан сурай турган убактында сурай албай калса дейт, Аллах Таала ал адамга дейт сурагандардын берген нерсесинен да жакшыраак болгон нерсени берет дейт Аллах Таала. Ал илим менен алек болуп атат, сабак берип атат бул жерде устаз. Же болбосо бир машина айдап баратат, бирөөлөр ташып баратат, соопчулук иш. Биз ойлойбуз, эмне дин жолундагылар ташыса эле сооп болот. Жок. Мына базарга ташыганда, адамдар ташыгандар да сооптап берет. Эгерде ниети түз болсо. Эртең менен чыгып аткан кезде, Алла, мен сенин ыраазычылыгың үчүн ушул адамдарды ташыймын. Сен менден ыраазы болгун десе, ал адам эмне болот? Аллахтын ыраазычылыгын да табат, сооп дагы табат, акча да табат. Ал өзүнө пайда таап келет да. Эгер эртең менен чыгып аткан кезде ушу ниетин түздөбөй эле, кой мен бүгүн иштеп келейин, акча таап келейин, эле пат-паттан келип машинасин жүргүзүп алып айдаган бойдон кетсе, ал эмне болот? Акча таап келет, бирок сооп таап келбейт. Ошого эртең менен чыгып атканда айдоочулар Аллага таянып, таваккал кылып чыгышыбыз керек. Алла, бүгүн жолумду ушундай ийгиликтүү кылгын, жакшы иштейлин, өйдө кырсыктан алыс болоюн. Мисалы үчүн узакка каттаган кишилер бар да, Бишкекке каттаган, Москвага каттаган. Ошолордун Алла жолун ачык кыл деп, ошо Аллага эртең менен таянып алайлык. Мал баккандар да Аллага дуа кылып таянайлык. Алла, мен ошо багып аткан нерсемди берекелүү кыл. Ошол нерсемден мага пайда арттыр. Ошол нерсени ар кандай өйдө кырсыктан, өлүм житимден такта деп дуа кылайлык. Не кылып, мугалимдерге кандай кылыш керек? Эртең менен чыгып, жумушуна, мектебине кетип атат, садигине кетип атат, университетке кетип атат, мисалы үчүн, медресеге кетип атат устаздар. Булар чыгып атканда, үйүнө чыгып атканда ниетин түзөсүн. Алла, мен бүгүн сенин ыраазычылыгың үчүн ушунча сабак берем балдарга. Ошолорго мен ушу жакшы нерселерди үйрөтөйүн. Алардын акыретини курайын. Ошолорго мен ушуну жазганды үйрөтөйүн, окуганды үйрөтөйүн, тамганды үйрөтөйүн деп бир Алланын ыраазычылыгы үчүн дуа кылып, ниет кылып чыкса, анда Аллах Таала ошол сооп берет экен иншалла. Жок, тескерисинче чыгып атканда мен бар акча таап келейин деп ошол ниетте чыгып кетсе, ал акча таап келет, ал иштеп келет, ал айлыгын алат, бирок сооп албайт экен. Ошого ар бирибиз ушул кылып аткан ишибизде адилеттүүлүк болойлук, так болойлук, эч ким алдабайлык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис айткан, силер эгерде алма тартып берип атсаңар, таразага алма тартып берип атсаңар дагы таразанын чаңын арчып туруп, анан алманы коюп тартып бергиле деген. Ошол чаңы дагы салмак кошуп калбасын таразага деген. Бүгүнкү күндө эмне кылат? Картошка сатсак, ошол топурагы менен тымой салба, пияздын кабыгы менен арчып, калыңыраак болот. Капустанын кабыгы менен түрө берсин депчи. Жок. Арчырсың. Ошол адам пайдалана тургандай деңгээлде болуп турсун, таза болуп турсун. Картошкаңыз да таза болуп турсун. Топурагынан таза түшүрүп, анан кийин каптаңыз, сорттоңуз. Чирик-бириктерин алып салыңыз. Ошол адам сизден кызылдай акчага алып атабы? Ошол адам алганда картошкаңызды сизге батасын бере турган болсун. Мынакей ушул сиздин эгиниңиз кенен болот. Сиздин талаңызга жамгырды Алла Таала берекелүү кылып жаадырат. Сиздин эгиниңизди бар жыйнагандан кийин сизге машиналар кенен чыгат. Очерет кенен чийет сизге. Ошо комбайндар кенен чыгат. Сиз эмне кылып атасыз? Үшүрүнү берип атасыз, элди алдабай жатасыз. Сизге Аллах Таала жеңилчилик берет бул жагынан. Ошол биз мөмө жемиштерден пайда көрүп атабыз. Аллах Таала бизге берип атат. Ошол бизге берип аткан нерселерде, алмаларда мисалы үчүн, ошол башка жетим жесир кедей кембагалдардын да акысы бар экендигин эч качан унутпайлык. Ошол кедей кембагалдын да ошо сиздин бир түк алмаңызда
канча 500 үчтүк алмаңыз болсо ошо 500 үчтүк алмадын бир канча үчтүгүн ошол кедей жетим жесирлер жеш керек. Ошолорго алып барып беришиңиз керек, милдет. Үшүр деп коет муну, билесиздер, а? Ошор деген 10-1 берилет ажыратылып шарият боюнча. Алып барып бериңиз ошолорго. Эшигин такылдатып бериңиз. Өзүңүз бергенден уялып атсаңыз не? Башка эле тааныбаган кишини жүрөтүңүз, эмне? Могу алып бара тетиги жерде эшикте такылдат, ошол жерде бирөө чыгат, ошого бер. Болду, ошентип берип коюңуз. Ошентип бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, оң колуң берген ишти сол колуң билбей калсын дейт. Ошого ар бир кылып аткан ишибизди бир видеого тартып, элге чыгарып, мен ушул бир кедейге жардам берип атам, могу нанды жегизип атам, могу акчаны берип атам дебей, ошол кылып аткан иштерибизди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Алла билсе болду. Болду. Унутуп коюңуз, кылган жакшылык иштерин эмне кылат мусулман? Унутуп коет. Мунафык эмне кылат? Анын баарын сактап жүрөт. Эртеңки күнү болсо айтат: сен менин тоюма ушундай болуп келгенсиң. Мен сенин тоюңа монча кошумча кошуп баргам, сен мага болсо мынча менен келдиң депчи. Эсептешип отурат экен да. Жок, Алла ыраазычылыгы үчүн бериңиз. Тойго барсаңыз дагы сонун жүрөгүңүздөн чыккан нерсени бериңиз. Кедей кембагалдарга дагы, муктаждарга дагы ошол ар дайым иншалла жардам берип Алла таала насип кылсын, иншалла.